облыста байгерлердин кансыздан биздин сыйлыктар. Акыркы 3 жылда Мамадиева Шахназа, Кенешева Каникей, Алмазбек кызы Тансу, Эсендара Каникей республикалык олимпиадада байгерлердин камсыз кылышкан. Аялы жан сырын адам тилинде айтылат бир гана эле тилинде аттуу республикалык конкурста Турдумаматулу Темуркул, Райф Елена Кенешева Каникей республикалык конкурста 1-орунда элегишкен. Олимпиаданын жыйынтыктары акыркы 3 жылда биздин окуучулар райондук турдан 53 орунду алып камсыз кылышкан, областтык турдан 9 орунду жана ошондой эле республикалык турдан 6 орунду камсыздай алышкан. Жана ошондой эле 2016-2017 жылы Ашынбаева Айгерим кыргыз тили жана кыргыз адабияты сабагынан республикалык турда 3-орунду камсыздаган. Мен Замирбек кызы Зарина быйылкы жылы кыргыз тили жана адабияты сабагынан республикалык турда 4-орунду алдым. Ошондой эле мектептин окуучулары Манастан интеллектуалдык таймашына жылына катышып келишет. Былтыркы окуу жылында шаардык кеңештин каржылоосу менен республикага чейин барышып, дипломдор менен сыйланып келишкен. Улуттук тесттин орточо көрсөткүчтөрү 2015 жыл 110 балл, 2016 жыл 112 балл, 2017 жыл 117 баллдык көрсөткүчтү көрсөтүштү. Аталган мектептин мугалимдери спорттун волейбол, теннис, тогуз коргоо жана башка ушул сыяктуу спорттун түрлөрү боюнча мыкты оюн көрсөтүп, грамоталар менен сыйланышкан. В нашей школе также проводятся всевозможные областные, региональные и международные семинары. В прошлом году, в сентябре месяце, к нам приезжали гости из Российской Федерации, из Петрозаводска, это Корейская Республика. Они проводили с нашими детьми всевозможные тренинги, с учителями мастер-классов. Детям показали кукольные театры, дети принимали участие в конкурсе рисунка, были награждены грамотами и дипломами. И наши гости уехали из нашего МОКАТа с колоссальными впечатлениями о наших учениках и о нашей школе. Мектептин окуучулары, мугалимдери коомчулуктун катышуусу астында быйылкы жыл окуу жылында эле орус тилинен, англис тилинен областтык деңгээлдеги семинарларды өткөрүштү. Семинардын катышуучулары аябай ыраазы болушуп, мектеп академия кылса боло турган экен деген сунуштарын айтып кетишти. Окуучуларыбыз үчүн жаңы ресурскана уюштурулуп, жаңы компьютерлер, ноутбуктар, интерактив доска жана жаңы эбелектер менен жабдылды. Азыркы учурда мектепте 32 дана компьютер, 3 дана ноутбук, 2 дана интерактивдүү доска жана 4 дана проектор менен камсыз болду. Азыркы учурда биздин мектеп 12ден ашуун уюмдар менен бирге иш алып барат. Айта кетсек, Юсуф Ошелер фонду, Русский мир фонду, Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк программасы менен бирге иш алып барат. Жеке ата-энелер менен дагы иштөөнү жакшы колго алган мектеп. Мектептеги ысык тамак үчүн жаңы заманбап эмеректер менен жана идиш аяктар менен жеке ата-энелер тарабынан 295 миң сомдук идиш аяктарды сатып алганга жардам беришти. Коомчулук качан гана мектеп менен бир багытты көздөп кызматташканда гана мектеп алдыга чыгат. Мына ошондуктан биздин Нокат шаардык мэриясы дагы мектеп менен тыгыз байланышта болуп, акыркы жылдардын ичинде 5 миллионго жакын акча каражатын которушту. Быйылкы жылды эле алып карасак, быйылкы жылында мектептин каналарын эмеректер менен камсыз кылуу үчүн 300 миң сомду, актовый зал, спорт залдарды заманбап жылыткычтар менен жабдуу үчүн 145 миң сомду, ошондой эле мектептин жаңы имараттын проектиси үчүн 1 миллион сом акча каражатын бөлүп беришти. Мектепте камкорчулар кеңеши уюштурулган, бул камкорчулар кеңешинин казынасында акыркы 3 жыл ичинде 1 миллион 900 миң сомдук акча каражаты чогултулду. Мектепибизге алтындык жарандар тарабынан түрдүү жардамдар көрсөтүлгөн. Мисалга алып көрө турган болсок, бүтүрүүчүлөр тарабынан 3 жылда 108ден ашуун жардам көрсөтүлдү. В нашей школе мы написали новый стратегический план. Старый стратегический план мы полностью реализовали. В новый стратегический план мы писали вместе, ученики, учителя, родители, общественность. И как раз нам повезло, что этот год президент объявил годом развития регионов, и есть государственная программа «Тазаком». Мы уже в этом направлении вот, сделали мы это. И
И поэтому, если наш полностью этот план будет реализован, а он будет реализован, наша гордость, рабочий проект новой школы, где будет балетная студия, где будет музыкальная комната, где будет библиотека с конференц-залом, я уверена, что качество знания наших учеников возрастет. Они прославят не только свой Кыргызстан, высоко поднимутся на Олимп, и им будет по плечу покорить все столицы мира. Токио! Рим, Париж, Берлин, Мадрид, талып багалемге сапаттуу билим менен Кыргызстанды таанып, биз дүйнөнү багындырабыз. В нашей школе мы работаем над проблемой через народную педагогику к интернационализму, нравственности и к инновационному качественному обучению учащихся. Вот, потому что вы видели, да, что у нас очень многонациональная школа, поэтому мы выбрали эту проблему. Вот, и качество обучения это тоже сегодня на первом плане стоит. Вот, через народную педагогику вы видели, да, как бы сегодня наши дети вас встречали, нравственность, адыл, ахлак. Вот это все для нас актуально, и поэтому мы взяли эту проблему. В этом направлении в школе делается очень большая работа. Вот. Например, Чингиз Айтматов, великий писатель, через все его произведения проходит педагогика. И красной ниткой через все его произведения проходит, что добро в человеке надо растить. Это и есть педагогика. А ранние журавли, когда 15-летних этих мальчиков учат в духе Эрчигитов, а вы давайте вспомним Найман Эне, которая приехала искать своего сына, который память потерял. И она что сделала? Она стала петь колыбельную ему. Потому что колыбельная это тоже народная педагогика. Она хотела пробудить в нем память, но она не пробудила. Но мы на своих детей, всем своим детям поем колыбельные. Для того, если они не будут этого знать, народную педагогику, наши дети будут мампухтами. Понимаете? А вот эта одежда, что мы сегодня на них одели, это снаряжение, делают из них мужчин. Они себя почувствовали воинами, они стояли. Не просто так. Это и патриотическое воспитание, это трудовое воспитание, это экологическое воспитание. Адеп, ахлак, это все есть народная педагогика. Материалдык жардам катары 5 сомдон беребиз. Ал эми алдыңкы окуучуларга болсо стипендияда алып келебиз. Ал эми мындай нраваны интернационалдык тарбия жагынан болсо булар менен ар түрдүү формада фестивалдарды, конкурстарды, тренингтерди, семинарларды өтөбүз. Мисалы алып карасак, былтыркы булар менен ынтымак достук биз менен аттуу фестиваль өткөнбүз. Себеби бул мектеп орус тилдүү мектеп, бул көп улуттун балдары келип окушат. Анан буларда дагы негизги айтып кете турган нерсе достук кербени деген урандын астында конкурс өткөрүлдү, мындай ыр жана дил баяндар менен. Ушул мектептин окуучусу ошол Нокат районунан утуп чыгып, республикага шаардын өкүлү менен барып келди да. Республикадан барып бизди алып өзүнүн биз ар түрдүүбүз, биримдикте күчүбүз деген дил баянды жазып ошол жактан сыйлыктар менен сыйланды. Рахмат. Рахмат.